Саламатсыңарбы, урматтуу көрөрмандар. Мен журналист Семет Аманбеков. Бүгүн ушу шайлоо боюнча БШКнын мүчөсү менен Узарбек Азиз Жылкыбаев менен түз эфирде маек кылмакпыз. Болгон жагдай боюнча саламатсыңарбы, кош келиңиздер. Саламатчылык сайттын студиясына. Эми эң алгачкы суроо, ушул сервердин бир сбой болуп кетти деген маалымат келип атат. Республиканын штабынын башчысы, шайлоо боюнча штабынын башчысы Марат Иманкулов бул хакердик атака болду, 20 чактыдай кол салуулар болду, башка өлкөдөн деп айтышты. Ошол эле убакытта БШКнын төрайымы эч кандай хакерский атака болгон жок. Бул жөн эле бир ката кетилген серверде деген маалымат берип атат. Эмне болуп кетти, ушундай айтып бериңизчи. Бул мендеги маалымат боюнча серверде эч кандай сбой болгон жок. Негизги сайтта дагы болгон жок. Бул дагы кошумча сайт биздин адистер жасаган экен, IT адистер. Ушул шайлоонун жыйынтыгын жарандарыбыз, кызыккан адамдар мындай жеңилирээк көргөнгө мүмкүнчүлүк жасап берели деп быйыл жаңы жасашкан экен. Ошол сайтта баягы бир формуласы сбой бериптир, технический бир неполадки деп. Ошондон келип чыкты деп айтышты, түшүндүрүштү. Бирок негизги сайтта иштеп атат азыр деле. Анан эң негизгиси мыйзам боюнча билесиздер, баягы кол менен санаган бюллетендерди санагандан кийин жыйынтык чыгарабыз да. Ошондуктан бир азыр участкалык комиссияларда санак жүрүп атат дагы эле. Анткени эки аралаш система болгондон кийин бир мандаттуу округтан чыккан талапкерлердин санап бүтүрүп, жыйынтыгы чыгарып, протоколдорго киргизип, андан кийин партияларды санап, анан партиянын ичинен талапкерлерди санаган кичине бир аз убакыт алып коюп атат. Ошо санак жүрүп атат азыр. Ошондо эч кандай хакерский атака болгон жок. Сбой болгон жок. Жана эле бир эски сайт бар болчу, анан жаңы сайтта, ушу жаңы сайтта бирдеме түшүнүксүз бирдеме ката болуп калып атабы? Эски жаңы эмес, эки сайт бар экен. Эки сайт бар экен. Бирөө ошо жаңы түзүлгөн, бирөөсү болсо негизги сайтта. Ошо жаңы түзүлгөндө ошондой жанагындай бир маселе жаралып калыптыр. Анан хакерский атакалар боюнча мүмкүн болгондур, бирок аны мен өзүм текшерип көрбөгөнүн айта албайм. Бирок мендеги маалымат боюнча ар бир шайлоо болгондо хакерский атакалар болуп турат деп айтышкан. Бирок сервер анын баарына мындай туруштук берет деп, эч кандай хакердик атаканын жыйынтыгында ушундай болду деген ал туура эмес болуп калат. Айрым партиялар, 4 партия, Атамекен Улуттар биримдиги, социал-демократтар айтышты. Ушул серверден сбой болгондон кийин бизде 20 000, 30 000 добушубуз ортодон жок болуп кетти. Анын баарын бийликтик партияга, утуп аткан партияларга кетип калды деп. Ошол чынбы? Бул жалган маалымат десек болот. Эмне үчүн дегенде, ошол бардык партиялардын добуштарын карап көрсөңүздөр, жана скриншотторду чыгып атпайбы, скрин болуп чыккандар. Бардык партиялардыкы бирдей эле төмөндөгөн да. Ал ошол жанагы неполадканын негизинде өйдө көбөйүп кеткен. Ошол Ата журт партиясыныкы деле 350 000 көргөзүп аткан, азыр 200 000 болуп турат. Альянс, Бүтүн Кыргызстан, Ынтымак, Ишеним партияларыныкы деле баарыныкы ылдый түштү. Анан эгер бир өтпөй аткан партияны алып келип анан чыгарып ийсе, анда бир башка эле да. Баарыныкы проценти бирдей эле түштү, мындай айткандачы. Башында мисалы ошол Ата журттуку 30%га жакын көргөзүп атсаңыз, 16% болуп турбайбы? Атамекендин өкүлдөрү айтышты, сиз айтып кетпедиңизби? Ата журт Кыргызстан партиясы деп толугун айтылчу. Атамекендин партиянын өкүлдөрү айтып кетти, сиз айтып атпайсызбы? Жанагындай жыйынтыктар кол саначу менен мыйзам боюнча жыйынтыктар ошолор менен чыгат деп чалар айтты. Жанагындай бузулган бюллетендерди атайын 10%га чыгарып 120 000 азыр бузулган бюллетен бар. Ошону биздин добуштардын баарын атайын жерлерде участковый комиссиялар бузду деп. Ошол кандайча, чынбы ошол? Ал дагы калп, андай болбойт. Атайын эмне ушу Кыргызстан боюнча баары эле ушул участковый комиссиялар мыйзам бузалды деп сүйлөшүп алмак беле. Баардыгы мыйзам чегинде эле иш жүрүп атат бүгүнкү күндө эле. Ошол Атамекен партиясы мүмкүнчүлүгү болсо, ар бир участкалык шайлоо комиссиясына өзүнүн байкоочуларын отуруш керек болчу. Ошол байкоочулары карап
маалыматты чогултса болот да, ушу байкоочулар аркылуучу. Анан ар бир участкада эгер кандайдыр бир маселе жаралса, арыз менен кайрылса, ачык айкын санап бергенге шарт бар. Атамекенин партиянын лидери Омирбек Текебаев айтты, биздин байкоочуларды ошол жактан кууп чыкты, бир нече участоктардан, анан саат 2-де эле мындай колго саналмай результаттар болмок, бирок биздин байкоочуларды киргизбей коюп, ошол жактан ошондой жанагындай каттасовка фальсификация кылды деп айтты. Мүмкүн, бирок анысын биз билбейбиз. Аны факты кылып, баягы актировать этип, арыз менен кайрылса, ошол участоктардан кайра санап бергенге шарт. Ошондой фактылар болду беле жанагындай байкоочуларды кубалап киргизбей? Менде андай маалымат жок. Ушуну мен эле ошо социалдык түйүндөрдөн угуп калып атабыз, айтып атышат, ушинтип кубалаган экен, чыгарып ийген экен деп, анан кайсы участок экенин баягы айтышса жакшы болот эле да. Мына ушул участоктон төрагасы ушул экен, ошол кубалап чыкты, же болбосо дагы ким бирөөлөр кубалап чыкты деп, анан чөлүнө ооздик айткандай болуп калып атат. Эми ким билет, эми ал партиялардын өзлөрүнүн дагы маалыматтарын ошол кээ бир партиялар айтып атат, бизде мүмкүнчүлүк болгон жок, баардыгына байкоочу койгондой депчи. Эми жалпы кыргызстандыктардын добушун алып парламентке өтөбүз деп бараткан партиялар мындай ар бир шайлоо тилкесинде алардын өкүлдөрү отуруш керек болчу. Жаңы сайтта ушундай ката кетти деп айттыңыз. Ошол эмне деген ката? Биринчи 350 миң көрсөтүп, анан 200 миң көрсөтүп койгон ушу специалисттер айтып берди деп. Мен эми өзүм IT технология боюнча специалист эмесмин, бирок өзүм сиз айткандай сурап алдым маалыматты. Кандай болду десем, ошол жеңилирээк жарандарга көрсөтөлү деген аракетибиз болчу. Бул ошол биздин эле БШКнын специалисттери жасаган баракча экен да, сайт экен. Ошону бизден бир жанагы формуласын чыгарганда бир формуладан ката кетип калган экен деди. Ошонун эле ушундай болуп калды деди. Ушул эми шайлоого абдан чоң мындай көңүл бурулгандан кийин ушул жаңы сайт керек беле негизи? Мен деле ойлонуп калдым, анан азыр ошо керек беле, керек жок беле, чынын айтсам, аны берки биздин негизги сайттан алып, башка маалымат агенттиктер мүмкүн силер деле, башкалар деле алып чыгарып турса деле болмок, андан маселе жок болуш керек болчу да. Биз жаңы сайттан алып аттык. Ошо шилтемен ошо жакта өттү да. Анан бир заматта эле 40 мүнөткө жок болуп кетти, анан жанагындай болуп калды. Эми ушу айрым партиялар айтып атат, бул шайлоону кайрадан өткөрүш керек, жокко чыгарыш керек, анан БШК толук бүт составы менен кетиш керек. Ошого кандай көз карашыңыз кандай? Эми мен деле шайлоолорго катышып жүргөм, талапкер катары. Баягы салыштырмалуу кечээки өткөн шайлоо бир топ жогорку деңгээлде өттү десек болот. Даярдыгы дагы, кечээки добуш берүү процесси дагы, муну эл аралык байкоочулар деле, ошол биздин көз карандысыз байкоочулар деле өз ой пикирин айтып атышат. Мындай жакшы маанайда өттү деп. Анан азыр шашпай туралы, сабырдуу болуп, кол менен санаган результаттар чыксын, жыйынтыгы, шайлоонун жыйынтыгын чыгарабыз буюрса, 20 күндүк убактыбыз бар. Андан кийин кандай чечим кабыл болот, аны да байкап көрөбүз. Сиздин оюңузча кол менен саналган, анан ушу асуунун саналганы бир эле болобу, же кичине бир өзгөрүүлөр бар болобу? Бир аз өзгөрүү болушу мүмкүн, анткени жанагы жараксыз бюллетендер дегендин саны дагы бир 9%-ын тегерек болуп атпайбы? Алардын карап чыгабыз да, кандай болду, комиссиялар карап атышат да, эмнеге жараксыз болду, мүмкүн жанагы койгон белгилери баягы чарчыдан чоңураак болуп кеткен болсо эле жараксыз болуп калышы мүмкүн да. Мүмкүн ошолордон кичине бир аз айырма болуп калышы мүмкүн, бирок негизи практикада көп деле айырма болбойт деп айтып жүр. Эмне үчүн ушундай көп аябай жараксыз бюллетендер болду? Эми 120 миң деген бул чоң сан чын эле. Мурда андай болбочу эле. Эми азыр санап чыккандан кийин айтпасак, эми эмне үчүн мындай болуп атат? Мисалы азыр кээ бир партиялар айырмасын айтып атышпайбы? Мына биздин партия мынча алып турган, биз өзүбүздүн алган добуштарды санасак айырма чыгып калып атат депчи. Ал жерде мүмкүнчүлүк бар да. Биз айтып атпадыкпы, тренингтерде деле массалык маалымат каражаттары аркылуу партияга добуш берип, талапкерге бербей да коюшу мүмкүн депчи. Анда биз айтып эле жүргөнбүз, айырмачылык болуп калышы мүмкүн. Партия мисалы бир 45 миң добуш алса, талапкерлердин алган добушун кошсо мүмкүн 43 миң болуп калышы мүмкүн. Ар кандай болот да. Ушундай бир серверде кеткен ката менен аябай чоң кызуучу чыгып атат. Ошо ким жоопкерчиликти ким алат эми ошо? Эми азыр териштирип чыгалы, андан кийин жоопкерчилик жөнүндө сүйлөшөбүз го.
Анан өзүңүздүн оюңузча шайлоо кандай өттү? Акыйкаттуу өттүбү же ыплас өттүбү, кандай өттү? Шайлоо таза өттү. Муну айтып кетишибиз керек, таза өттү, акыйкаттуу өттү. Административдик ресурс деген мурункуларга караганда салыштырмалуу жок десе эле болду. Баягы пайда болгон жагдайларда биз тез көңүл буруп аттык. Ага дагы аткаруу бийлиги да тез көңүл буруп, кызматтан кетирүүчүсүн кызматтан кетирип, жаза берүүчүсүн жазасын берип атышты да. Ошондой эле добуштарды сатып алуу дагы жок эсе болду. Машина менен ташып келүү деген да болгон жок. Ошонун эсебинен жанагы 35% баягы шайлоочулардын келгени аз болду деген дагы айтып атышат. Анан эми акыркы жылы бир жылдын ичинде эле 5-6 шайлоо өткөрүп атабыз. Ал дагы себеп болду. Негизинен шайлоого даярдыктагы, шайлоо процессте дагы бир айтып кетейин, жакшы деңгээлде өттү. Анан бир ушул кечиндеги окуя баардыгына мындай көп жаап кетип атат десек болот да. Айрым партиялар айтып атат, жанагындай кол саноосун азыр биз тааныбайбыз, признавать этпейбиз. Ошолорго кандай жооп бересиңер? Эми ал өзүлөрүнүн укугу. Тааныйбы, тааныбайбы, алар өзүлөрүнүн укугу. Узарбек Казичтин дагы бир түз эфири бар экен, ошон үчүн суроолорубуз көп болчу, бирок чоң рахмат эң негизги суроолорго жооп бергениңизге. Биз түшүнгөн боюнча ушул бир жаңы болгон сайт, жана журналисттерге, элдерге жаңы болгон сайт туура көрсөтүш үчүн ошол жактан бир ката кеткен. Эми аны дагы изилдеп, дагы бир чоң маалымат бересиңер да, ошондо. Албетте, азыр эми аны ошол биздин IT багытындагы адистер баардыгын ачыкка чыгарып көргөзүп берсе, кайсы жерден кетти, кандай кетти деп мүмкүн биз дагы билип алабыз, түшүнөм. Мурунку сайтта жанагы эле эски эле эмелер турган, туура эле кетпи? Ал туура эле кетти, ал туура эле. Аны да карап алсак болот. Ооба, албетте. Азыр эми ошол эскисине эле карап атат окшойбуз, баары карап көрүп атышат го. Биз азыр жаңысын карап атабыз, анан ручной подсчетун карап атабыз. Түшүнбөс ошол болуп калды да. Бир партиялар 5% босогон аттап келип эле анан 40 мүнөткө жок болуп, анан кайра жок болуп кетти. Ошол үчүн түшүнүксүз болуп калды. Туура. Бул туура эле суроо жаралып атат. Коомчулукта дагы, партияларда дагы баардыгында туура эле жаралып атат. Анткени мындай болбош керек болчу. Болуп калды. Муну дагы көрөлүм. Эми ар бир шайлоонун артынан жанагындай революция ызычуу болуп атат. Ушул азыр көп жарандар сурап атат, эми ызычуу болуп кетпейби деп. Өзүңүз кандай? Менин оюмча бул революциялык кырдаалга алып келбейт деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде, революциялык кырдаалга жанагындай административдик ресурс, добуштарды сатып алуу, мыйзам бузуу мындай болуп атса, анда эл деле көрүп турат да. Анда чыкса айта баягы болуш мүмкүн да, бир шарт болуп. Анан техникалык катачылык үчүн революция дегенде билбейм анда. Сиздин оюңузча болбош керек. Утулуп калган партиялар ушунча эле пайыз алды да, чын эле. Ооба, чын эле ошончо эле пайыз алды. Эми алардын баягы демократиялык укугу, биз демократиялык мамлекетте жашайбыз. Бүгүн мына митингге чыгып атышат. Ой, пикирин айтканга ачык, эч кимди жаппашыбыз керек эмес, тыйбашыбыз керек да. Эркин ойдорун айтышсын, алар дагы пикирин айтышсын. Маегиңизге чоң рахмат, урматтуу көрөрмандар. Ушул убакыттардыктан маегибиз абдан кыска болуп калды. Эми биз аракет кылалы дагы бир бышкан мүчөсүн чакырып, расмий тилинде дагы ушундай түшүндүрмө алганга. Сизге чоң рахмат. Рахмат сиздерге.